Baştaldı. Мындай урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, мына апанын иши боюнча мен аягына чыгам. Жана Умардын, ана могу Медет экен баласынын атычы. Медет менен Умардын ишин аягына чейин чыгабыз. Сот адилеттүүлүгүн акыры орнотобуз. Азыр жана сот чечим чыгарган судьяга кирсек, минтет мен мыйзамдуу чечим чыгаргам дейт. Апамдын баласы кылмышкер эмекен да мунун мыйзамы боюнчачы. Бул жанагы Токтогул, фамилиясы эмне? Жумаев Токтогулдун чыгарган чечимин дисциплинарный комиссиядан каратабыз. Биз да билебиз мыйзам эмне экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эс угуп аткан болсоңуз, эстеп алыңыз жана фамилияны. Жумаев Токтогул экен аты. Жапжаш бала. Эмтеден каяктан билебиз, бир Кудай билет. Бул кандай иштерге аралашкан. Мунун ишин бүт текшерип туруп карап чыгабыз. Ана мына председатель боюнча, председатель да караш керек да, көзөмөлдөш керек. Бул кандай чечим, эмне чечим чыгарып атасыңар деп. Мында коллегияларын чогултуп алып. Эси мындан кийин урматтуу мекендештер, мына Чолпон атанын соту му, Ысык Көл обласы, Ысык Көл райондук соту дейт. Ушул жакта кимде жаалып болсо, элдик көзөмөлгө кайрылгыла. Биз тажабайбыз келгенден. Күнүгө келип турабыз. Турабы апа? Садыр, айланайын Садыр. Президентimiz Садыр айланайын. Балам 1 жыл 8 айдан бери эч күнөсүз отурат. Каяк болбасам деле күнөлүү. Күнөөлүү да отпой, бетин тултуп алчы. Тиги күнөөлүү болчу сиздин балаңыз депчи. Мына кагаздары бүт барып подделка экен. Мына бүт бар. Сот жообуна тартыласың. Сот жообуна кесилесиң. Апага төлөйсүңөр компенсация. 2 жылдык компенсация төлөйсүңөр. 2 жолу инсульт болуптур. Бүт компенсацияны төлөтөбүз. Жана районный сотко. Ким Жумаев, ким дейт? Аты Токтогул. Компенсация төлөп бересиң апага. Биз сага мыйзам чегинде. Эми биз сага мыйзамды көргөзөбүз. Адилеттүү мыйзамды. Угуп атасыңбы терезеңди ачып алып. Жүргүлө кет.